Саламатсыздарбы, эфирде телегүзөт. Кара Суу районунда чет элдик жарандан акча опузалаган шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 12 февралда милицияга Кытайдын 54 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында азаматтуу жаран сен $58.000 беришиң керек деп коркутуп, акча опузалаганын билдирген. Милициядан билдиришкендей 17 февралда опузалаган акчаны алып жаткан жеринен шектүү катары 52 жаштагы жаран кармалып, камакка алынган. Учурда ыкчам тергөө амалдары улантылууда. Трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Аталган топ Кыргызстан жана Казакстандын аймагында 100 АКШ доллары номиналындагы ири суммадагы жасалма банкнотторду саткан. Аларды банк терминалдары аркылуу банктык карталарга толуктоо жолу менен жасалма акчаны адалдоо менен алектенип, Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайлар аркылуу да саткандыгы аныкталган. 45.000 АКШ долларынан ашык жасалма 100 долларындагы акчалар аныкталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган. Учурда бул топко тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда. Сузак районунда 9 жыл мурун жасалган адам өлтүрүү фактысынын бет ачылды. 2015 жылдын 3 сентябрында Сузак районунун Кыржол айылынын тургуну 1971 жылы туулган адамдан зордук зомбулуктун белгилери менен жансыз денеси табылган. Бул фактынын негизинде жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларында конкреттүү жыйынтык болгон эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплексин жүргүзүүдө бул киши өлтүрүүнү жасаган адам аныкталып, ал маркумдун айылдашы 37 жаштагы тургун мас абалында жана жеке кастыктын негизинде өлтүргөндүгүн мойнуна алган. Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалды. УКМК тарабынан жер тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй Токой чарбасы жана Чүй Токмок кадастры тарабынан 150 гектардан 4 сотукка чейин аянттан 226 бирдик жер тилкелери мамлекеттик актылар мыйзамсыз берилген. 2024 жылдын 15 февралында бул факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, Ысык Ата районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калктык аттоо департаментинде системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Кара Суу райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкка паспорт берүү жана каттоо бөлүмүнүн кызматкери калктык каттоо чөйрөсүндө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү үчүн жарандардан системалуу түрдө акча каражатын чогултуп келгендиги такталган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары улантылууда. Бишкек шаарында шылуундар кармалды. Жаш жигит достору менен дүкөнгө кирип, электрондук капчык аркылуу төлөм жүргүзүүгө аракет кылган. Бирок жасалма чекти көрсөткөн. Жаш жигитти милиция суракка алган маалда ал күнөөсүн моюнга алып, буга чейин дагы ушундай эле кылмышы үчүн сот жообуна тартылгандыгы аныкталды. Ne oldu siz? Kim çaldı bunu mesela? Аларга чаксалар жооп бербей кетип калыптыр, саларларды алып кетишти. Чеги да турат. Саат 11 жарымда беришкен. Чеги менде да бар. Досторго чогулушкан болчу. Чалсам да аларды албай атышат. Үй жакка эле барбайт. Акчасын Чыгырбайсыз. чалсам албай атыш. Монча товарды алып анан төлөбөй кетип атабы? Жок, бул байке калды, тиси алып кетип калды. Период кылды да. Период кылып чегин да жөнөттү, чеги бизге акчасы келбеди өзү. Чегин көрсөттү. Кана чеги? Кой тургула деп айтты. Чеги сумма бизге түшпөйт деп жегилет. Ачалсам суммасы түшкөн жок. Жүзеки кызматына кардар сатып алган товарга акы төлөбөй жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жаш жигит дагы өзүнүн досторун күтүп турган. Алар бул кырдаалды жөндөмөк болду. Колдоруна электрондук капчыктын чегин дагы кармап алышкан. Канча дозуңуз номер? Албай атыш. Мекмен чалсаңыз? Азыр көзүбүзчө балдарга чалды. Пакетиңерди алып келгиле десе, жок биз уже ачып жеп атабыз дедим. Анан пакетти алып келгиле десе да болбой койду да бул баланы эме подводить этишти.
Жаш жигиттин жанында өздүгүн тактаган эч бир документи жок экен. Наркология борборунда анын ичимдик ичкендиги заматта аныкталды. Ошондой эле ал буга чейин дагы кылмыш жообуна тартылып, убактылуу жайда отургандыгын моюндады. Шундан бери жакта кетесиз. Девушкасына Сиз иштабайлы кетип калыштыңыз ошондо. такси жок. Булар таксиде турган азыр. Таксиге чыксам ошо кийин баштап койгон. Баштап койгон. Иштабайлы кетип калдыңыз. Эшикте бирөө күтүп аткан ал жок болгон. Албай жатты. Албай жатты. Өзүңө иштин кыра билдим. Не иштин? Эссе деген пиво. Жака үйлө ичиндеги суу курундасын. Бул тасмада ушул эле дүкөндө ушул эле жарандардын соода кылып жаткан учуру. Патрулдук милиция алдамчылыкка шектелгендерди тергөөчүгө өткөрүп берди. Жүзеки кызматына дагы бир чакыруу түшүп, анда эшикти талкалап үйгө киргени жатат деген маалымат калтырган. Белгисиз адам экинчи кабаттын балконунан үйгө кирүүгө аракет жасаган. Бирок ал бейтааныш эмес эле Батирдин жашоочусу жаш кыздын таанышы болуп чыкты. Ал болгону жүзеки кызматын чакырып, коркутуп коюуну туура көргөн. Бирок милиция жигитти дагы, кызды дагы ички иштер башкармалыгына алып кетти. Бирөө жиңгиздер чыкты. Мас бирөө деген жокпуз, биз угрожать этип атат. Жок, кимиңиз? Камера жок. Тааныбагандай бирөөбүз турабы? Жок, биз Жок, сен неге чыкпай атасың эми? Жок, сен айтып атпайсың, душманың болом, мен сен доказа барам. Душман эмес сен, мен нерв кылып салдым го вообще эле. Хорошо, тиги арыз жазбы? Арыз жазбасаңыз заложенный вызов протокол жазып болгондо. Заложенный вызов протокол түзүп бересиз. Жок, чалым десе арыз жазсаңыз жүрүшү жабылат. Ноябрь айында жүрүм-туруму жеңил кыздарга карата рейд күчөтүлгөн. Масштабтуу текшерүүнүн алкагында кызмат көрсөткөн ондогон кыз келиндер ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Түшкүлө. Түш. Кандай? Бул кыздардын тагдыры мындай чөйрөгө келип калуусунун тарыхы окшош. Иш мыйзамсыз жана коомго жат көрүнүш. Кыз келиндер менен милиция түшүндүрүштөрүн дагы жүргүзө албайт. Кээде алар менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Бирок профилактикалык иштерди алып барууга милиция милдеттүү. Мен балам 15ке чыкты деп лазым ой эме чыкса вообще болуп кетет. Болбойт эсик. Мен болду. Кызы айда я? Могу суткы. Кайсы жылы? 1999 Көпчүлүк кыздар ички иштер башкармалыгына буга чейин бир нече жолу келип кеткен. Маалымат базасында алардын аты жөнү сакталуу. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери билдиргендей, рейдтер күчөтүлгөнү менен көчөгө чыккан кыз келиндердин саны кыскарган жок. Алар жашыруун иштөөгө өтүп жатат. Азыр эме общий рейд болуп атат. Жок, мен кармалган ошол жерде, мен Яндекс чакырдым го. Сен сүйлөп куттан. Жок, мен Яндекс чакырдым. Ошол жерде отурду. Тиги балдар келди. Келип туруп тиги эме таксисти кармап алды. Мен тут причем бул жерде айтсаңыз? Азыр мен түшүндүрүп берем. Себеби эмне причем кандай чегизден баарын түшүндүрүп берем. Хорошо? Эч эме болду, айтпай мен азыр. Мен суроолайм. Эмне себептен келгендерди. Кыз келиндерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алар кайра эле кое берилет. Эгер аларды бирөө жарым мажбурлап иштетип жаткан болсо, анда кылмыш иши ачылат. Милиция белгилегендей, мындай рейдтер Бишкек шаарынын бардык райондорунда өткөрүлүп жатат. Ала Бука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолунда калып калгандар куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Чаткала районунун Ала Бука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолунда кар күрткү пайда болгон. Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү 2 унаа 20 жүргүнчүсү менен жолдо калып калган. Жалпы 21 жаран үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет кызматынын Чыпчама кар көчкү станциясында 2 бөлмө даярдалып, тамак аш менен камсыздалып жайгаштырылган. Калган 12 жаран жолун улантышкан. Ушуну менен телегүзөт көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.